Саламатсыздарбы, кымбаттуу, урматтуу, сүйүктүү Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Тез кабар каналы сиздерге Бишкек шаарынын аймагындагы сатыла турган үйлөрдү көрсөтүп жатат. Бул сапар сиздер бул чыгарылыштан, бул сериядан Бишкектеги элитный Көкжар кичи районундагы Алапаева көчөсүндө жайгашкан, жаңы салынган сатыла турган үй боюнча маалымат бересиздер. Бул көчө Бишкектеги Алматинка көчөсү. Биз Алматинка көчөсү менен Ахунбаева көчөсүнүн кесилишиндеги айлампадан, мечиттин жанынан, глобустун жанынан жогору тарапка, тоо тарапка келе жатып, мына ушул Алапаева көчөсүнө бурулуп турабыз. Портер унаасын көрүп турасыздар. Портерде үй ээлери мени күтүп жатат. Азыр чогуу барабыз, чогуу көрөбүз. Эгерде сиздер ушул Алапаева поворотунан ылдый тарапка 1,5-2 километр жүргөндө биз айткан айлампага барсаңыздар болот. Ал жерде мечит, айлампа, Газпром жана башка объектилер жайгашкан кольцевой. Ал эми ушул көчө менен жогору тарапка чыгып кетсеңиздер, магистрал көчөсү менен Алматинка көчөсүнүн кесилиши, андан ары тоо тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Азыр биз сиздер менен чогуу баралы, чогуу көрөлү, портерге отуралы. Алапаева көчөсүндө Алматинка көчөсүнөн 200 метр киргенде, маңдайда сол тарапта жайгашкандыгын мен эске салам. Анда алыстабай туруңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Йо, бисмилlah. Келиңиз. Кандайсыз ака? Жакшы. Ден соолуктар, иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Үйдү барып көрөлү, Атыңызды айтыңыз. Менин атым Асылбек, жанымда Мизамидин. Досуңузбу? Дос. Жөрелер. Жоралар. Жөнүңүздөн. Бул Алапаева көчөсү экен, Алматинка көчөсү менен кольцевойдон жогору тарапка келе жатып, биз Алапаева көчөсүнө солго бурулдук. 200 метр киребизби? 200 метр. Но садик салынып атат. Сол жакта садикпи? Нар жагына Кудай буюрса, жаңы окуу жылына таптаяр болот экен, Мына мектеп. Бул жерге мектептин орду. Бул деле бюджеттен акча бөлүнсө тез эле бүтүп калгыдай. Демек түшүнүктүү, Алапаева көчөсү мына ушул экен. Үй көрүнүп турат. Кайсы? Крышасы чыгып турганбы? Демек өтө жакшы жерде жайгаштыр. Көкжар негизи природасы зор, абасы таза, элитный район. Кызыгып көрүңүздөр. Бул агабызга подходтук кылыңыздар. Азыр биз үйдү толук сиздерге көрсөтүп чыгабыз. Биз келип деле калдык. Мына ушул сиздер көрүп турган дарбазадан кирет экен. Бул жагын карап туруңуздар. Үйдүн чыгыш тарабында бош участкалар да бар окшойт. Бул жагы эми кошуналарыңыздар. Ушул дарбаза менен азыр киребиз, көрсөтөбүз. Асылбек ака, сиз мага жакын жүрүңүз, катуу сүйлөңүз, менин суроолорума реальный так жооп бериңиз. Макулбу? Мына жакты пескоблок менен тосуп турсуз, Жакшы кылып турсуз. Пескоблок менен тосуп. Тез кабарды келетте бар жогун ачып даярдап койгонсузбу? Түшүнүктүү. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Өзүнчө эле бир площадка го бул жер, Канча унаа батат? Менимче 4 унааны жакын койсок батат. 4 машина дей бериңиз, 3 машина кенен батат да. Кенен батат. 3 машина. Өзүңүздүкү, жеңемдики, анан балдарлык батат. Анчамча жораларды кысытта калып калышы мүмкүн. Мына караңыздар. Бул жерде дагы атайын навес кылып коюптур. Эгерде сиздер дагы келечекте курулуш кылабыз десеңиздер, бул Асылбек агабыздан үлгү алсаңыздар болот. Светтин счетчиги ушул жерде экен, Түшүнүктүү. Анда биз жүрөлү, көрөлү. Бул жер стяжка болгон, көрүп байкап турасыздар. Бул жерден тепкич менен түшө турган болсок, оң жакта бул жерге дагы роза гүлдөргө орундук бар экен, Гүлдөргө орундук. Дагы тепкич менен түшөт экенбиз. Бул жерде могу турбалар эмне? Булар слив кылып койгонбуз. Мына септик бар. Канча метр? Септик, 4 метр септик бар. Канализация үйдөн келген бүт бардыгы да. Анан мына чекеден турбаны баягы жытпыт чыгарганга ошондой кылып коюп койгонсуз. Түшүнүктүү. Бул жерге дагы газон эгилет. Газон эгилсе болот, Газон эгилет. Түшүнүктүү. Үйдүн алды мына стяжка болуптур. Үйдүн сырткы абалын, сырткы көрүнүшүн карап коюңуздар.
Крыша эмне менен жабылган? Черепица менен, металл черепица менен жабылды. Металлы черепица. Ооба, Күрөң жакшы. түсү окшойт, а? Серый. Серыйбы? Темно-серый. Темно-серый цветтеги металлы черепица менен. Металлдан, ооба. Усталар каяктан келген усталар иштеди? Усталар ушул өзүдөн эле. Өзүңүздөн эле? Жакшы болду. Молодец. Жакшы жасаптыр. Өстүрмөлөр да жасалыптыр, суу түтүктөрү дагы жасалыптыр. Сырткы декор дагы жакшы чыгыптыр. Мындай сары ачык түстөгү алыстан караганда сразу көрүнө турган, адамга мындай жакшы маанай тартуулап, аура чакырып тура турган үй болуптур да. Узун туурасы канча үйдүн? Үйдүн узун туурасы 11 ге 11. 11ге 11 болгон чоң 2 кабаттуу заманбап үй экен. Азыр ички проектисин сиздер көрөсүздөр. Курулуш качан башталып, качан бүттү? Ошол эле быйыл эле болду. Быйыл 2018. 2018 жыл башталып 2018 бүттү. Жер участкасынын аянты канча? 6-3. 6-3. Сотик 3 ресминен да. 6-3 сотук. 6 сотуктан ашыгыраак. Почти 6,5га жакын экен. Бактарактары бар экен, алма турат. Канча дарак бар? 3 дарак бар го. О, наракта дагы бир дарак бар экен, 3 дарак бар ага. Түшүнүктүү. Мына караңыздар, бул жерде дагы сиздер бактарак кылганга, дыйканчылык кылганга канча-мынча капуста, помидор дегендей, мына ошондой нерсеге кызыксаңыздар, бул жерде дагы иштетсеңиздер болот. Же болбосо кошумча курулушту ушул жака кыласыздар. Биз үйгө кирип чыгалы, көрөлү. Мына козерок жасалган, астана. Тепкичтен чыгасыздар, үйдүн ичине кире бересиздер. Үйдүн сыртындагы декорду көрүп турабыз. Асылбек айтсаңыз. Мына утепление болгонбу, эмне менен? Утепление болгон. Эмне менен? Пенопласт менен утепление болуп, сыртынан ушул краска болду да. Краска болду. Абдан жакшы. Анда кирели. Бисмиллахиррахманиррахим. Эшикти көрүп турасыздар. Мына сапаттуу бронированный эшиктер коюлуптур. Даже клёнкасы чечиле элек. Биз үйдүн ичине кирдик. Мына ремонт толук бүткөрүлө элек. Калган жумушу сиздердики. Эми обойду, паркетти, потолокту өзүңүздөр тандайсыздар, вкусуңуздарга жараша ремонт кылдырсаңыздар болот. Асылбек ай, эмне үчүн сатып атасыздар үйдү? Акча керек болду да. Акча керек болуп атабы? Акча керек болсо саталы деп ушундай чоң танды. Акча керек. Жакшы. Башка ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Канча метр квадрат чыгат негизи үйдүн? 200 квадрат, 198 квадрат. Жилой площадь бар. Жилой площадь. Анда баштайлы. Мына шпаклевка тартылыптыр. Бардык бөлмөлөрдө стяжка болгон. Потолоктагы көрүп турасыздар. Потолок эмне? Монолитпи, плитабы? Биринчиге экинчи этажда болгон монолит. Плита. Плита. Анын асты гипсокартон. Асты гипсокартон. Демек түшүнүктүү. Шпатлевканы сиздер шкурка кылдырасыздар дагы, сразу обойду жабыштыра берсеңиздер болот. Биз оң жактан баштайбыз. Киргенде эле узун коридор экен, көрүп турасыздар. Оң жактагы биринчи бөлмө. Бул бөлмө эмне болгон бөлмө? Бул бөлмө комнатада, рабочий комната кылса болот. Рабочий комната. Бизнесмен болсо, бизнесмендин кабинети кылса болот. Биринчиден, экинчиден бул жер спальный бөлмө деп койсо деле болот. Абдан жакшы бөлмө экен. Узун туурасын айтып коелу. Туурасы 5ге 3. Түшүнүктүү. Эми экинчи бөлмөгө кирип бара жатабыз. Бул бөлмө зал экен, мейманкана. Узун туурасы 5ге 7 экен. Мына чыгыш тарапта 2 пластик терезелер коюлган, подоконниктери коюлган, вытяжкалар да бар экен. Бардык бөлмөлөрдө мына көрүп турасыздар, электромонтаж жасалыптыр. Биз эми бул бөлмөдөн кайра сыртка чыктык. Эми анын жанындагы кухняны көрсөтөбүз. Бул жакта кухня бар экен, Мына вытяжка ар бир бөлмөдө барбы, Ар бир бөлмөдө бар вытяжка. Кухнянын размери 4ге 5. Бул жагын калтырыпсыз да, Панорама болот экен да бул жакка. Панорама бул жакка сыртка очок-очок выход кылып башлады. Баягы анча-мынча коноктор келгенде сыртка ошол жактан да чыгып жатат. Движение кыла берет. Кухнянын узун туурасы канча? 5ге 4. 5ге 4. Абдан жакшы. Батыш тарапта терезеси бар, болгондо дагы панорамный виддеги кухня экен. Биз кайра коридорго чыктык. Тепкичтен көтөрүлбөй туруп, сол жакка бурулуп карай турган болсоңуздар, санузел тармагы ушул жакта. Оң жактагысы мына форточкасы да бар экен. Ичи шыбалган, дап-даяр. Канализация, водоканал трубалары монтаж болгон, даярдалган. Бул жер буюрса даараткана болот. Анын сол жагында санузел. Бүт душту ушул жака пландаштырсаңыздар болот. Жакузини ушул жака коесуздар, кир машинаны ушул жака коесуздар, пландаштыра бересиздер. Асылбек аканын айткан сөзүнө ишенбесеңиздер, мына потолокко бир көңүл бөлүп коюңуздар. Мына чындыгында плита экен, көрүп турасыздарбы? Заводской плита.
Эми экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Тепкичти буюрса келечекте жакшынакай болгон жыгачтарды же болбосо жаңгакты алып келип койсоңуздар болот. Тепкич дагы мындай сапаттуу темирлерден жасалыптыр. Экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып бара жатабыз. Бул экинчи кабаттын коридору. Коридору дагы кеңири экен. Сразу эле оң жактан баштайбыз. Эгерде сиздер оң жакка бурулуп эле жанагы биринчи кабаттагы даараткана менен санузелдин экинчи кабатындагы көчүрмөсүнө киресиздер. Бул жер общий. Кааласаңыздар бөлүп аласыздар. Экинчи кабаттагы санузел. Көчө тарапта жана батыш тарапта эки форточка коюлган. Даяр. Эми коридордон сол жактагы көчө тараптагы, болгондо дагы тоо тараптагы бөлмөлөрдөн баштайын. Узун туурасы канча бул биринчи спальня? 5ке 4. Бул жанагы биринчи кабаттагы рабочий кабинеттин көчүрмөсү экен, экинчи кабаттагы. Ошол эле размер, түшүнүктүү. Эми андан кийинки ортодогу спальня бөлмөсү. Бул деле 5ке 4 экен, көрүп турасыздар. Ал эми 3-чү бөлмөнү көрүңүздөр. 3-чү бөлмө деле 5ке 4 экен. Бул деле ошондой эле размерде жасалган. Мына ортодогу эмне бул? Кладовка. Кладовка. Төшөктөрдү крышага чыкса болот. Крышага. Вытяжкасы бар экен. Крышага ушул жактан чыкса болот. Төшөктөрдү ушул жакка жийип койсоңуздар болот. Буюм-тайымдарды ушул жакка коесуздар. Бизнесмен болсоңуздар, сейфти дагы ушул жакка коюп коюңуздар. Бул сол жакта батыш тараптагы эң акыркы бөлмө, узун туурасы 4,5га 4 экен, Асылбек ака, жүрүңүз эми сыртка чыгалы дагы. Сырттан жолугушалы. Айткандай. Мына жакта мен тоо жакты көрсөтүп коеюн. Коридордон терезени ачып караганда, бул кошунаңыздардын үйү. Мына тоого жакын. Природа, караңыздар. Тоолорду карап эс аласыздар. Мына ушундай. Биз сыртка чыгалы, электромонтаж толук жасалгандыгын көрүп турасыздар. Мына даже автоматтар дагы коюла турган болуп, таптаяр болуптур. Топка кайсы жагында болот? Топка Арт жагында. котельный. Котельныйдын оң жагында. Могул жактабы, Мо подвал менен түшүп кетеби? Ооба. Бул жер навес экен. Подвалга түшүп көрөлү. Канчалык размерде жасалыптыр. Топка орундугу ушул жерде. Мына караңыздар, 3ке 3 экен. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жагында дагы вытяжка коюлуптур. Бул жагында дагы вытяжка коюлуптур. Буюрса келечекте ушул эки кабаттуу үйдү жылыта турган отопление печкасын сиздер ушул жакка койсоңуздар болот. Эми мен үйдүн арка тарабындагы аралыкты дагы көрсөтүп коеюн. Айланасы бүт пескоблок менен тосулган. Бул жанагы эле кухнянын жанындагы панорамный виддеги эшик терезе. Ал эми үйдүн аркасында дагы мына мындай 1,5 метр аралыктагы эреже менен сакталган аралык бар. Сиздер бул үйдү толук көрүп чыктыңыздар. Мага абдан жакты, сиздерге дагы жакты деп ишенем. Ошентип ойлоп жатам. Асылбек ака, бул үй бышык кирпичтен салынган да? Бышык кирпичтен, бүт бышык кирпичтен. Бүт бышык кирпичтен. Бүт бышык. Ригелдер, бетондор, арматуралар бүт бардыгы жакшы коюлган. Жакшы коюлган. Проект мага жакты. Мына астанасы дагы сонун козироктору, эшиктери өтө сонун чыгыптыр. Планыңыз өтө жакшы экен. Үлгү алсаңыздар болот. Бул үйдүн баасы канча болот? Үйдүн баасы 92 миң. 92 миң доллар. Сұрайында. 92 миң долларга баалап жатасыз өзүңүз. Баалап жатам. Бир аз содалашса кеми болобу? Кеми болот, конечно. Кыпкыргызча. Кыпкыргызча болот кени. Болду, түшүнүктүү. 92 миң долларга бааланып жатат. Эгерде нак акчаңыздар болсо Асылбек ака менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгерде сиздер нак акчаңыздарды сунуштаңыздар, шыр эсептесеңиздер, анда бир аз түшүрүп беришим мүмкүн. Кандай варианттарыңыз бар? Варианттар квартира болсо болот. Бишкектен квартирасы болсо болот, доплатасы менен. Доплатасы менен, машина болсо болот. Машина болсо. Машина болсо дагы жакшы болот. Дагы жакшы болот. Абдан жакшы. Анда ойлонуп көрүңүздөр. Бишкекте көп кабаттуу үйдө жашап жаткан болсоңуздар, жер үйгө чыгып кетиш керек эле, тоого жакыныраак жер болсо жакшы болот эле, именно көк жардан болсо жакшы болот эле деп аткан болсоңуздар, анда Асылбек чалыңыздар, подходду кылыңыздар, жакшылап, кытыгылап сүйлөшүп көрүңүздөр.
Төмөндөгү телефон номерлерге чалып айланышсаңыздар болот. 0706 02 12 72 0708 09 12 32. Мына ушул эки номерде тең WhatsApp иштейт экен. Бул жерде бардык шарт бар, таза суу, канализация жана башкалар. Менимче бул жер сиздерге жакты. Биз кайталы кийинки үйдү көрсөткөнгө сапар алабыз. Эгерде сиздерге жаккан болсо аракетиңиздерди кыла бериңиздер, биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. 0558 86 00 11 деген номерлерди терсеңиздер, мен трубканы алууга даярмын. Сиздер менен сүйлөшкөнгө дагы, кызмат кылганга дагы даярмын. Асылбек ака, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Жакшы сатып алыңыз, ушул үйдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун, ийгиликтер көп болсун. Кудай бардыгыбызды колдосун. Бизди көргөн болсоңуздар, класс басыңыздар, комментарий жазып, жакындарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Көрүшкөнчө.